Азербайжан эл жомогу. Эстүү колукту. Аудио жомогубуздун демөрчүсү. Рухаш ТВ каналынын өнөктөшү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Бу жарыкта абдан ынтымактуу, бирине бири ачуу сөз айтпаган аялы менен күйөөсү жашаптыр. Күйөөсү эртеден кеч талаада иштесе, аялы жибирип, жамап жаскаган үй тирлигинен бошочу эмес экен. Айылдаштары бул үй бүлөнүн туткасын кармаган аялдын жөн билгилигин дайыма макташып, акылдуулугуна суктанышкан дешет. Күндөр өтөт, айлар, жылдар өтөт. Бул аял жөнүндө мактоолор эл арасында ооздон оозго тарайт. Акыры эстүү аял жөнүндө кептерди уккан кыштак төрөсүнүн аялы албууттанат дейт. Ошол бет бакты эмне эле баар эле ооздон түшүрбөй мактайт? Менден да артык кандай неме экен ал? Деп ызасы кайнайт. Бирок бара албайт. Себеби күйөөсү аны үйдөн каршы чыгарчу эмес экен. Бир күнү кыштак төрөсү иш боюнча көп күнгө алыска кетет. Күйөөсү үйдөн узаары менен аялы бечарадай кийинип, баягы эл мактаган колуктуну издөөгө чыгат. Үймө үй кыдырат. Акыры сураштырганын табат да, бир бечара кейиптенип, дарбаза кагып, тилемчидей кол сунат. Жароокер колукту тиги бечаранын колуна ырыскы карматып, өз ишин улайт. Анын иш кылып атканын төрөнүн аялы короодон шыкааласа, эстүү аял аптаптуу күндүн алдында жибин ийирип отурат. Жанында катканнан чөмүчтө күнгө какталган суу турат. Кагылайын, сен эмне көлөкөгө эмес чакыйган күндүн алдында отурасың? Дейт төрөнүн аялы. Күйөөм азыр ысыкта куурап, талаада буудай чабууда. Баш калкалар көлөкөдө жок ага. Ал ас келгенсип талаада ичип жегенине да катыган нан, жылуу суудан бөлөк эч нерсе жок. А менчи? Андан эмнем артык? Ал деле мендей жан да. Мен анын мээнетин баалаш үчүн ал көргөн азапты өз жон терим менен сезишим керек. Анын мага ошон үчүн сүйүүсү ишенимдүү. Муну уккан төрөпейли аял тигинен чын эле акылдуу колукту экенин текшермекке суроо узатат. Айланайын, мага да кеңеш берчи. Күйөөм мени эмне кылсам катуу сүйөт? Дейт ичи күйүп куурап. Эгерде мага арстандын 2-3 тал жүнүн жулуп келсеңиз, сизге ошондо гана үйрөтөм. Ошол күндөн баштап төрөнүн аялы арстан издеп, аны падышанын айбанканасынан табат. Темир тор ичиндеги арстандардын сүрүн бир көргөндө эле жүрөгү болк этет. Төрөнүн аялы ойлонуп, арстандарга тамакты өз колу менен берүүнү чечет. Күнүгө 2-3 маал келип, коңулдан тамак жедирип, суусун алмаштырып, жүрөгүндө коркунуч турса да, жырткычтар менен мээримдүү сүйлөшүп, куйруктарын сылап, жондорун тарап, өзүнө үйрө алдыра баштайт. Кыйла күн өткөндөн кийин арстандардын башынан сыласа да, жырткычтар аны жакшы таанып калат. Бир күнү анан айбаттуу арстандын башын сыламыш болуп, арстандын мурутунан 3 кыл жулуп алат. Анан ал акылдуу колуктуга келип, арстандын мурутунан жулуп алган кылдарды көрсөтөт. Охо! Айбаттуу арстандын мурутун жулганга кантип эркиңиз жетти? Дейт эстүү колукту. Төрөнүн аялы арстандын мурутун жулгандыгы туурасында баянды толук айтып берет. Эми сиз арстандарга кандай мамиле кылган болсоңуз, күйөөңүзгө так ошондой жумшак мамиле кылыңыз. Ал сизди ошондо гана урматтап сүйө баштайт. Тилдебей да калат. Дептир. Ошондон кийин төрөнүн аялы да өз күйөөсүнө эстүү аял берген кеңештегидей мамиле кылгандыктан күйөөсү экөө абдан ынтымактуу, бактылуу жашап калышыптыр. Төрөнүн аялы ошондон кийин гана эстүү аялды баалап калган дешет. Кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир
ошондой эле Назгүл Бейжеке. Достор, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар.